Assalamu алейкум, урматтуу көкбөрү көрмандары. Өзгөндүн дөң булак айылынан чыккан белгилүү көкбөрүчү Ниязовдор тууралуу билбегендер аз. Ошол бир туугандардын бири. Кыргызстанда эле эмес, коңшу өлкөлөрдө дагы сый урматка ээ, эл аралык даражадагы спорт чебери Байыш Ниязов тууралуу сөз кылабыз. Бул чыгарылышта Байыш Ниязовдун карьерасы тууралуу, көкбөрү оюнун эмнеге мындан ары ойнобой турганын жана иниси Кыяс Ниязов аны оюнда кантип түзүп кеткени тууралуу айтып беребиз. Айтор кызыктын баары алдыда, видеону аягына чейин көргүңүз. Байыш Ниязов быйыл 9 май турниринде эч бир командада ойногон жок. Муну менен ал карьерасын жыйынтыктаганын билдирди. Көкбөрүнү жыйыштырууга олуттуу деле себеп болгон жок. Жөн гана ойногонду каалаган жокмун. Мындан ары командалык оюнду токтотуп, аламан улак чабайын деп эле чечтим. Эми кезекти жаштарга берели, деди Байыш. Ошондой эле ал ага аламан улак көбүрөөк жагарын кошумчалады. Анда эмнеге көп жылдар бою көкбөрүнү таштаган жоксуз деген суроого төмөнкүдөй жооп берди. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Негизи командалык оюн дагы жагат. Чынында мен элге командалык оюн аркылуу таанылгам. Ушул даражага жетишиме командалык оюндун салымы чоң. Бирок эми командалык оюнда жаракат көбүрөөк болот. Аламанда деле жаракат болбой койбойт. Баары Кудайдын буйругу менен. Аламанга коюлган байге көп болгону менен анысына деле анча кызыкпайм. Мага болгону күчтүү. Мыкты аттарды минип пулак чапкан жагат. Карьерам дагы аламандан башталган. Жайлоодо чоңойгон муста. Ал жакта тынымсыз аламан улак болор эле. 7-8 классымдан тартып эле аралашып ойноп жүрдүм. Анан Ош облусунун курама командасына эң жаш оюнчу болуп кошулгам. Көкбөрүдөгү карьерасы тууралуу төмөнкүлөргө токтолдум. Угаи деген команда бар эле. Анда Апачи деген ат минип жекеме-жекеде оюн көрсөтчүмүн. Ошол учурда элге көбүрөөк көрүнө алдым. Андан кийин мени Бөрүлүү командасына чакырышты. Бөрүлүү ал учурда чемпион болуп турган команда эле. Бөрүлүүдө Япончик деген ат минип жекеме-жекеге чыкчумун. Анда дагы жакшы оюн көрсөтүп элге кыйла таанылгам. Андан кийин Кожомкул, Расвет командаларында ойнодум. Расвет эң жактырган командам эле. Расветтин жетекчиси Индусбек Бүкүнбаев тартипке өтө бекем болчу. Ал кишиден тазалык, жүрүм-турум, тартип, айтор жашоого керектүү көп нерсени үйрөндүк. Команданы абдан жакшы карачу. Азыр канча команда бар, бирок биринде дагы Расветтегидей тартип жокко дейм. Оюндан кийин ат жабдыктарыңдын баарын тазалатчу. Өтүктөрүбүздөн бери майлатчу. Андан кийин достукка өттүм. Көп жыл ойнодум. Акыркы команда Малато командасы болду. Бир туугандарыңыз дагы белгилүү улакчылар. Алар менен бир командада же аларга каршы ойногон учурларда сезимдер кандай болот? Бирге ойногонуң жакшы. Каршылаш командада ойногон өтө жаман. Мен Бөрүлүүдө ойноп жүргөндө Кыяс менен Манас Расветте ойночу. Эсимде бир ирет финалда беттешип калдык. Ошондо ушундай бир ыңгайсыз учур болгон. Мен аларды ат менен урдуруп алам. Алар мени урдуруп кетет. Бетимдеги так ошол беттештен калган. Кыяс уруп кеткен. Эми бул спортта бир тууганым менен каршы келип калдым деп ойнобой кое албайсың. Командаңдын жеңиши үчүн ойнойсуң. Ал оюнда биздин команда чемпион болгонбуз. Алатоодо ойноп жүргөндө достукка каршы оюн таласына чыгып, Манас экөөбүз Кыяска каршы ойноп калдык. Кыяс Солдат деген атты минип чыгып, оюн башталганда эле мени уруп кетти. Бир нече секунд дем ала албай калдым. Аттын башы бөйрөккө катуу тийди. Сүйлөй да албай калдым. Кыяс сениби шашпа, оюн бүтсүн анан көрсөтөм дедим ичимден. Кыяс өтө боорукер. Оюн бүтөөрү менен келип, сизди урдуруп алдым деп кечирим сураганы эсимде. Ата-энебиз бизди бир туугандарды өтө жакын жылуу мамиледе болууга тарбиялаган. Бир күн көрүшпөй, сүйлөшпөй калсак сагынышып кетебиз. 5-6 жыл мурун эле сбордо жүргөндө Кыяз экөөбүз Манасты ортого алып жатып эркелетчүбүз. Баарыбызды улакка менден улуу Жаныш агам алып келген. Башынан эле бизди көзөмөлдөп, акылын айтып келет. Азыркы күнгө чейин урушпа, ызы-чуу чыгарба, сөгүнбө, күчүңдү улактан оюндан көрсөт. Бирок сени сөксө дагы сөз кайрыба деп бизди тартипке чакырып турат. Жаныш акем кийинчерээк улак чаппай калды. Баяман, Кыяс, Манас төртөөбүз ойноп келебиз. Байыш Ниязовго кандай баа бересиздер? Комментарийге ой пикир калтырганды унутпаңыз.